Жетекçiler gelip жоқ дегенде хабарды алған жоқ. Кантип жетекчилер укпасын ушуну? Аким кантип уккан жок? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз ушул жерде турган Саргамыштын жарандары сизге кайрылат элек. Сиздин жүргүзүп аткан саясатыңызды биздин эл кош колдоп колдойбуз. Менин саламым Кулдус Сулаймановго. Ой, биз ушул жерде кандидаттыгын койгондо жаңы салынган жолго кичине жардырып берүүбүздү колуман келет дедиңиз. Менин добушум сен үчүн берилди эле. Парламентте жаңыртып бир элдин таламын талашып койсоң болот. Айыл өкмөтүнөн да жардам болгон жок, акиминен да жардам болгон жок, башкасынан да жардам болгон жок. Конун боору да бул аз эле жери топурак болуп атат. Калган жердин баары кыраганына таш. Кулбек Түкеевич, кантип ушул болуп аткан нерсени сиз укпадыңыз? Ушуга келип көрүү, ушул жолдун ачылышы да болуп атат. Ал бул деген сөз кантип сизге жетпеди? Ушуга жардам бериңиз сиз дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Токтогул район жашоочулары. Бүгүн мен Токтогул районунун Саргамыш айылына келдим. Мына Саргамыш айылында жаамат эл өзүнүн күчү менен 5 миллион сомго чейин акча сарптап, мына могул жаңы жол салышкан экен. Эски жолдон аябай кыйналып, тыгын, анча-мынча кишилер өтүп кетет, же больницага жетпей, же продуктуга жетпей, кыйналышынан өзүнүн күчү менен мынакей ушул жолду салган экен. Мына ошол жолду салган демилгечи топтун, мына элдин атынан демилгечи топтун башчысы Орозбек Аксакалга сөздү берейли. Орозбек Аксакал, өзүңүз бүгүнкү күндө кайсыл ушул деңгээлге келип калды? Эмне үчүн мени чакырып, жана президентке кайрылабыз деп мына даярданып атайын отурасыздар? Өзүңүздүн мындай кыска нуска оюңузду айтып берсеңиз. Эми биз сизди чакырганыбыздын себеби биз татаал шартта жашайбыз. Ошол себептен мунул жака бою менен каар түшпөгөн жаңы жолду ушу элдин күчү менен быйыл бүтүрдүк. 4,5 миллион сом эл чогултту элдин эмеси менен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз ушул жерде турган Саргамыштын жарандары сизге кайрылат элек. Сиздин жүргүзүп аткан саясатыңызды биздин эл кош колдоп колдойбуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул биздин татаал шартта жашаганыбызды эсиңизге алып, биздин мынау жаңы өзүбүздүн элдин күчү менен салынган жолго жардам берип, ушул жолду салып берет деп үмүт кылып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин эл дин ынтымагы менен, аксакалдардын ынтымагы менен салынган жол. Ушул жолго көптөн көп суранабыз. Мына жолдун кебетеси оңдой турган, түзөтө турган жерлери көп. Ушул жолго колдон келишинче акча болуп, ушул жолду салдырып бериңизди өтүнөбүз. Аксакал, айтсаңыз, бул жол канча километр? Жана 5 миллион деп атаса, 4 миллион 700 миң сом деп айттыңыз окшойт, жана башында тагыраак айткандачы. Анан кандай кыйынчылыктар болду? Канча техника менен кастыңыз? Эң негизги суроомчу сизге ким жардам берди? Өкмөттөн, жолбосо райондун жетекчиси, башка бир жетекчилер кол кабыш кылып, сизге бир чайыңызды тап келип иштеп атканда жардам кылыштыбы? Эми Болот мырза, бул жерде бийликтен эч жардам болгон жок. Айыл өкмөтүнөн да жардам болгон жок, акиминен да жардам болгон жок, башкасынан да жардам болгон жок. Мынага окшогон жалпы элдин демилгеси менен ушул жерде чайын көтөрүп, ат менен жүктөп, малын союп келип, трактористтерге тамагын берип, ушул элдин колдоосу менен бүттү баары. Бүт эл тракторге майды ушул эл колу менен ташады. Жол жок, суудан өтө албай, көпүрө менен, ат көпүрө менен суу колу менен ташып
салышты ошо. Муну жалпы эл. 4,5 миллион сарптадык деп айтпадыңызбы? Муну ошону канча убакыттын ичинде бүтүрдүңүз? Буну эми жалпы 2 айда бүттү. Канча адам Мындай иштеди? алыштак. Канча адам иштеди? 4-5 эле киши иштеп аттык. Ошол трактордун жанына жана Турдугулов Эрнис деген бала ошо трактордун тиягын кармап, биягын кармап, такай ошол болду. Мен майын ташып келип берип атып, жанында болуп аттым. Тракторист жанагы Алтыбаев Дөөлөт деген үчөөбүз эле болдук, тракторист 4өөбүз эле. Анан аксакалдар булон барып алып акыбалыбызды сурап, bir günü geçke, 2 günü geçke жаныбызда болуп атышты. Мына ушул жердеги аксакалдар тамак ашын алып барып, акыбалыбызды сурап. Эки айда жалпы баш аяк 2 айда бүттү. Бирок ортосунда баягы трактор бузулуп антиминтип атып. Жол түшкөндө эскерип турабыз. Ушул жолдун көйгөйү мына ушул депутаттар шайланганы айтылып келет, келгенде чогулуш жасайт да айтат, биз барып көрөбүз, муну жардам беребиз деп убадасын берип кетет. Убадасын берип анан кийин жооп алалы деп айтсак, шайлангандан кийин эч бири да бастырып келген жок, эч кими да жардам берген жок. Эмне болду десе, буяка чыгым көп кетет экен, тиүү деп койшот. Шайлангыча убадасын берет, бүтүрүп беребиз тиүү деп отуруп. Көйгөй көп болуп атат, оңдолуш жерлер көп болуп атат. Анан ушул жагын көп эле жерге жардам берип атат. Мына Садыр Нуркожоевич жакшы келип атат, колдойбуз. Ушул бизге дагы жакшы ошол жардам берип койсо. Биз Сардалыга мына свет жеткирип койду, жолун көрүп атабыз, угуп атабыз. Ошол сыяктуу бизге деле жардам берип койсо деп элдин атынан суранат элек. Орозбек аксакал, 4-7 миллион короттуңуз, 1,5 ай иштедим дейсиз, бир жетекчилик келген жок дейсиз. Азыр эми мына президенттен да сурап атасыз, эми баш аягы бүтүргөнгө дагы канча миллиондой керек деп атасыз да эми? Канча миллиондой керек азыр? Эми эгерде акчаны өзүбүздүн колубузга берсе, жанагындай проекттиги жанагы эмне деп коет эми фирмаларга бербей өзүбүзгө берсе, бир 6 миллион сом берсе, турба-пурба аңсаңдарды эме кылып алат элек, жолду кеңейтип. 6 миллион сом. Эми азыр ошо жеринде бүтпөй калды деп атасыз. Бирок башынан аягына жанагы жаңы салынган асфальт жолго кошулуп чыгат деп атасыз, буну? Ооба. Ошондо азыр чыгарып койдуңуздар. Чыкты. Каттап атабыз, мына машиналар каттап атат мына азыр. Кайсыл айдан баштап каттап атасыз? Мына ноябрдын 12-синен баштап каттап атабыз. Каттап атасыздар. Толук каттан бар. Толук каттан бар. Кайсыл жерлерин бүтүрүш керек эми ошо 6 миллион? 2-3 жери болуп атат. Эми жааганда суу алып кетчү жерлери калды. Ошол жерге турбаларды коюш керек. Анан жолду кеңейтиш керек дагы. Анда ошонун баарын жеринде чагылдырайлы анда. Барып көргөзүп бериңиз, кайсыл жер кооптуу, кайсыл жер коопсуз. Анан документ иштери эмне болду? Же бир таман жолду эле баягы ат баскан жолду эле ушинтип туруп эле ачып аласыздарбы? Анын эми документациясы, мамлекеттин балансын өтүш керек дегендей. Анан атайын ДУ деп коет го, ошолор өзүнүн кызматын алыш керек. Мына ушул жөндө дагы бир жол бойлот айтып берсеңиз анда, жүрүңүз анда. Баш аяк ушунун баары 7 километр дедиңиз, Жанагы 1,5 айда бүтүрдүңүздөр. 2 айда 2 ай болуп калды да. Баарын бириктиргенде 2 ай. Жана Нурбекке уят болдум, мен ошол коптусу калбай калды, тытылып. Ал тишин алмаштыра берет экенсиң, тиши. 3-4 жол алмаштырдык копшунун тишин. Жалаң таш, карабайсың, топурагы жок, таш жалаң эле бүт. Ушунун баары тоонун боору эле да, болчу. Тоонун боору да, бул ас эле жери топурак болуп атат. Калган жердин баары эле кыраган эле ташты кастык да. Тигил жагы Ош Бишкек жолу экен да? Ош Бишкек жолу. Мына тети көйүскө агарганды көрдүңбү? Ооба. Туз. Көбүк ата тусу дейт. Туздун кени бар биякта. Эми бул жолду мамлекет каржылап калса, сонун мемиреген эле
тетиги өйскү жолдо эле жол болуп калат. Баш аяк эми Саркамышта азыр канча адам жашайт? 1700 канча киши иши кылып, эми точно эмес. Күнгө көбөйүп атат. Күнгө көбөйүп атат. Эл көчүп келип атат кеткендерден кайра биринекинден айылга. Катуу жааганда 1 метрденге жакын кар жаайт тиги жол менен, эски жол менен. Ушул эски жолдон көчкү түшүп, жол катнашы жок болгондуктан 1-2 балабыздан да айрылып калдык, ушу больницага жеткире албай. Бирөөсү Балтабай уулу КамАЗ, бирөөсү Макен уулу атын унутуп калдым, Макенин жестенин баласы. Кереге салып, Жолдошбек. Кереге салып айла жок, эл колмо-кол көтөрүп отуруп анан жеткирип, баары бир жанын сактап кала алган жокпуз. Кеч болуп калды. Мына болот. Мунол көпүрөнүн дагы Сейитбек уулу Солтөбек деген үй бүлөсү менен куруп берди. 1 миллион сомго жакын каржы кетти. Мунун темирин, цементин, андай мындайларын алып беришти. Эл 200-300 адам келип ашар жол менен ушул көпүрөнү да куруп беришти мына. Элдин күчү менен. Каржысын Солтөбек үй бүлөсү менен каржылап берди. Элдин күчү менен могул көпүрө турду. Эл ашар жол менен. Ашар жол менен. Ал эми жана үй бүлөдө отпайсызбы? Ал бул жерде бүгүнкү күндө жашайт. Бул жерде жашайт. Уулу жашайт. Рамис деген уулу ушул жерде жашайт. Саркамышта. Алар атайын ушул элдин ичинде көпүрө курган усталар болдубу же мындай ар кайсы жактан маалымат алып эле курдуңуздарбы? Эми муну тиги якта көпүрө курган эмелерден маалымат алып келишиптир. Арматурасы бар, сеткасы бар, жана швелери бар. Бүт ошол жактан маалымат алып келип анан курушту да. Көрүп атпайсыңарбы, сапаты жакшы. Канча тоннага чейин көтөрө алат бул азыр? Муну эми айтып атышат, 30 тонна, 40 тоннага дери көтөрөт. Жөн эле көтөрөт деп атышат. Баш аяк канча акча сарпталды Баша миллионго жакын кетти дейт, эми айтпай коюшту аны. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деген нерсе айтылбайт экен. Миллионго жакын каржы кетти деди. Эми мындан башка дагы бир көпүрө. Дагы бир көпүрө бар. Аны дагы бир азаматтар бир үй бүлө, бир Жээн Алатанын тукумдары салып берди аны, урпактары. Анда жеринде барып көрөйлү ошону. Жеринде барып көрөлү аны дагы. Кеттик. Суу агып келет тыян. Ушуларга кальций коюш керек да мооларга. Жана ал каржыны ушуларга сурап атпайлыбы болот. Могул жер өтө тик экен го. Булар да тике, ушуларды көтөрүп түздөш керек болуп атпайбы? Бул жөн эле долбоору салынды азыр жолдун. Ошо долбоор болсо дагы тиги жолго караганда бул өмөрөк болуп атпайбы? Эски жолго караганда Эски жолго караганда жакшыраак болот. Ал эми бул бир кыштан өттү, жөтө элекпи? Өтө элек мына эки ай эле болду. Ал эми буга чейин бул жакта бир таман жол бар беле жок дегенде? Мал өткөн жол бар эле да. Машина такыр каттабы? Машина каякта жок бу жерден. Мал учу өлчү да, машина эмес, мал учу өлчү булардан. Анда могул мындай кадимкидей эле тоо болчу экен да, тоонун эле капталына жол салып сиздер. Ооба. Чоң аракет болуптур. Мына болотпа экинчи көпүрөгө келдик мына. Көпүрө. Экинчи көпүрө бул. Буга дагы ушул жааматтык жана өзүңүз айтып аткандай салым кылышты. Жээн Алатанын урпактары ушул көпүрө үчүн чоң салымдарын кошту. Мынакей мына көпүрө. Жумагул мырза, мына ушул көпүрөнү курууда канча акча сарптадыңыздар? Анан бул бир топ каражат кетери эми белгилүү болуп турат да. Мына ошону кандай чечимдер менен ушул каражатты жумшаганга аракет кылдыңыздар? Кандай бир чечимдерге келдиңиздер? Эми мындай каражатты көп эле адамдар сала бербейт да. Сизге эмне түрткү болду сиздин үй бүлөңүзгө ушуну чыгарганга? Эми негизи бул көпүрөлөрдүн, жолдун салынышына ошо Саркамыш элинин кышкысын каар оор түшкөндүктөн жол көйгөй болуп келген. Ошондуктан жалпы эл биригип өз күчү менен
ушул жолду салуу демилге көтөрүп чыгышкан. Анан эл ичинде ар кандай багыл спонсорлук кылып ар кандай суммада акча чыгарып атышты. Бизге ошол негизги түрткү болду. Анан жалпы жээн алатан балдары, неберелери чогулуп акыл калчашып, кеңешип ушул көпүрө салып берүүнү чечтик. Көпүрөнүн негизги материалын ошо женалиттер алып бердик. Салынышы жалпы эл ашар жолу менен бүттү. Жалпы ушул канча күндө бүттү ушул жумуш көпүрө негизи? Эми 15-20 күнүн аралыгында бүттү. Жалпы элдин күчү менен бүттү да. Анан ушул каражат салууда сиздер чоң ишкерлик кыласыздарбы? Же айылда эле жөнөкөй эле тургунсуздарбы? Эми Мал кел көппү дегендей дем, таң калып атам да мен. Жеке өзүм айылда эле жашайм. Бир туугандарым шаарда жашайт. Ар кандай жумуштар менен алек болушат. Анан ошо кеңешип, жалпы ушу эл үчүн деп акча чыгарып ушу көпүрөнү салып. Башая канча каражат кетип калды? 1,5 миллиондон көбүрөөк акча кетти. Көбүрөөк кетип калды. Негизи бул жол жалпы эл ушул ашар жолу менен өз күчүбүз менен салабыз деп демилге кылганда, жеке өзүм иним экөөбүз салым катары 100 000 кошсокпу деп жеке өзүм ойлонгом да. Берели эле ушундай чечим кылгам. Анан кийин бир туугандар кеңешип, андай кылбай бир чоң нерсесин көтөрөлү, соопчулукка, экинчи жалпы элге кызмат кылганга деп көпүрөнү салып берели деп кеңештик. Анан буюрса ишибиз оңунан чыгып, көпүрө бүттү. Жалпы элдин күчү менен, элдин жардамы менен бүттү. Көпүрө жакшы өтүп атат. Негизги көпүрөлөр бүттү. Жолдо кичине кемчилдиктер бар. Жол эми толук аябай кенен болуп бүткөн жок. Өзгөчө жаан чачын учурунда кыйынчылыктар бар да. Ушул жагы кичине көйгөй болуп атат. Жумагул мырза, мен дагы бир таң калган маселемчи. Сиздер могул көпүрөнү курууда кандайдыр бир тажрыйбаңыздар барбы? Же бирөөдөн кеңеш сурадыңыздарбы? Бул эми жана бекемдигин айтып атам да, бир канча убакытка чейин кызмат кылат деп кепилдик бере аласыз өзүңүз жеке? Бул көпүрөнүн бекем болушуна көптөгөн эмелери, арматуралары, сеткамактары, ар кандай темир тезектер коюлду. Менин оюмча бекем эле болот деп ишенем. Бышык болушуна аябай эле аракет кылдык. Анан сиз айтып аткан жанагы строитель жагына мен өзүм жеке айылда элем, мындай ал жагын бир туугандарым ошол көпүрө кургандардан маалымат алып, ошол жактан кеңеш берип атышты. Ошонун негизинде курулду да. Могул жанагы курулуш курууда баардыгын тамак ашын көтөрүп, канча бир мал сойду деп эми эл айтып атат да. Анан элдин баарын өзүңүз башкарып аттыңызбы ошол жерде? Буну сал, муну куй, арматура мындай байла деп. Жалпы бир туугандар чогуу келип, ошол бул жанагы арматура, цемент жагын байкелерибиз келип ошолор эме кылып атты. Жеке өзүм мен жана элдин тамак аш жагында болуп аттым. Ал эми могул үстүнө жанагы балкалар тыштап атам, мен таң калып атам да. Бул мамлекет анча мынча мындай көпүрөнү кура албайт чын-чынына келгенде. Жанан балкалар тыштоодо сиздер эми ютубтан көрүп үйрөндүңүздөрбү же атайын бир курулушчулар келдиби көпүрө кургандар? Эми элди баардыгын үйрөтүш керек да. Мындай кылып кур, арматура мындай тышта дегендейчи ошолорду. Эми ал жактарын ошол адистерден кеңеш алып келишкен, ошондон ошонун негизинде мындай кылыш керек, тиңдей кылыш керек деп. Сизге рахмат. Аябай таң калып атам. Ишиңизге ийгилик. Канчалык ушу элге берген болсоңуз, Кудай таалам сизге дагы ошон 2 эселеп, 3 эселеп берсин а. Мен рахмат. Аябай таң калып атам. Ишиңизге ийгилик. Ушул жер аябай оор жер, ушул жер болду да, 10 күндө бүттүк болот ушул жердичи. Муну көрүп атпайсың муну жерди? Таш талкалап жана молотогу менен 10 күндө ушул жерден кеттик, түштүк. Эң татаал участок ушул жер болду да. Эми ушунун баарын кандай техника менен эле талкалап
ачып койдуңуздар. Ой. Жалпы канча техника иштеди? бир эле техника менен эле ошол отбойный молотогун алмаштырат экен, корпусун салат экен. Ошол менен эле бир эле техника менен эле бүтүрдүк ушуну. Кандай техника болду ал? Ал техника экскаватор эле болду, экскаватор. Ал деле бир тааныш балдардын техникасы эле ошону алып келип ошонун немеси менен бүтүрдүк ушул жерди. Күчү менен, Күчү менен. Нурбек Жакупов деген Токтогулдук бир аяш инилер бар эле, ошонун техникасы менен. Мына ушул жер өйдө болот, көрдүңбү? Ушул жерге жана акчаларды ушул жерге сарптайсыз. Акчаларды ушул жерге өтүнүп атпайлыбы? Жана Садыр Нуркожоевден, Камчыбек Ташиевден ушуларга өтүнөт элек да, көптөн көп өтүнөт элек. Ушул акчалар бөлүнүп калса, же болбосо ушул жерди мамлекеттин эсебинен каржылап салып берсе, биздин эл үчүн аябай жакшы болот эле. Мына азыр көрдүң келаткан машина мактап, алкап жана машинедегилер айтып атат. Тиги жолго караганда бул жол жакын экен, жапыс экен деп эмелеки жумгалдыктар айтып атат. Азыркы машина менен келгендер. Болот могул жол эми ушул жол барып тиги өйскү жолго кошулат. Ушул жолдун 60% бүтүп калды. Эми бийликтен, райондун бийлигинен, областтын бийлигинен суранат эле ушул жолду мамлекеттик деңгээлде бүтүрүп, баланска алдырып, жетпеген жана турбаларын, ташын төктүрүп берсе, жакшы болот эле жетекчилер. Жетекчилер келип жок дегенде кабарды алган жок. Кантип жетекчилер укпасын ушуну? Аким кантип уккан жок? Жолдош Акылбек Түкеевич, кантип ушул болуп аткан нерсени сиз укпадыңыз? Ушуга келип көрүп, ушул жолдун ачылышы болуп атат, ал бул деген сөз кантип сизге жетпеди? Ушуга жардам бериңиз сиз дагы. Менин саламым Кундуз Сулаймановго. Биз ушул жерде кандидаттыгын койгондо мен сунуш бердим эле. Ушул жол боюнча, ушул Жаңы салынган жолго кичине жардырып берүүңүздү колуман келет дедиңиз эле. Менин добушум сен үчүн берилди эле. Ушу келип бир жолу алакабарды көрүп, ушуну жардырып бергенге мүмкүнчүлүк кылбайсыңбы? Парламентте жаңыртып бир элдин таламын талашып койсоң боло, мен үчүн айланайын. Мына достор, ошентип Токтогул району Саргамыш айылынын элдин жааматы менен курулган жолду бардыгын чагылдырдык. Элдин үнүн колдон келишинче жеткирүүгө аракет кылдык. Эми бул видеону көрүп, райондун жетекчиси жана Токтогул районунан чыккан жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов дагы реакция кылып, муну эми өлкө башчыга жеткирип, каражат булактарын карап, жада калса мына айылдан деле чыккан жеке ишкерлер көпүрөсүнө чейин куруп атат. Мен ойлойм, жеке ишкерлер деле мүмкүн ушу видеону көрүп, реакция кылып, мүмкүн куруп берип коёттур. Эми аз эле калыптыр, бир 5 миллион 6 миллион сом болсо, бардыгы аягына чыгып калат. Жалпы 1700 адамга жолу бүтүп, эми 1700 адамга мына шарт түзүлүп калат экен да. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, менин каналымдын катталуучулары, видеону жакшылап бөлүшүп, астына өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырсаңыздар. Мына бул көрдүңүздөрбү? Саргамыш айылынын тургундары өзүнүн ынтымагын көрсөтүп, эми кылса болот экен да, кылып 4 миллион 700 миң сом сарптап 7 километр жолду мына эч нерсеси жок эле бир техника менен эле 1,5 айдын ичинде салып келип коюптур. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына тоо, жардын капталын эле жашынакай кылып жол салып коюптур. Демек кылсак болот, колдон келет, ал үчүн аракет гана керек. Көрүшкөнчө достор.